Биздин пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардан артыкчылыгы, өзгөчөлүгү ал чырайлуу кулк мүнөзү болчу. Алла Таала пайгамбарыбызды улуу кулк мүнөз менен мактаган. Ва иннака ла ала хулукун азим, чындыгында сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүң деп. Биздин сабагыбыз да ушул тууралуу. Эң чырайлуу кулк мүнөздөргө, улуу адептерге пайгамбарлык жолдомо, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын багыттары. Мына бүгүнкү сабагыбыздагы иршадуху саллаллаху алейхи ва саллям умматаху иля хуснил лиқа ва тибил калам ва ма жаа фи фадли залик. Тема ушундай бүгүн. Пайгамбарыбыздын жолдомосу үммөтүн жолдоп атат. Пайгамбарыбыз үммөтүнө насаат айтып, үммөтү кандай болуп жашаш керек бу дүйнөдө. Ушуга биринчи хуснул лиқа, жолукканда чырайлуу жолугушубуз керек экен. Бири-бирибиз менен жолугабыз го, ата-энебиз менен жолугабыз, аялыбыз менен жолугабыз, бала чакабыз менен жолугабыз, бир туугандар менен жолугабыз, достор менен жолугабыз, замандаштар менен жолугабыз, улуулар, кичүүлөр менен, жамаат менен жолугабыз. Ошо жолукканда хуснул лиқа, маанай жарык, жүзү жаркырап, кабагын бүркөбөй, жинин келтирбей, мындай коркутуп, же болбосо ата-эненин алдында чекчейбей, мейлиби мындай. Ушундайга пайгамбарыбыз бизге багыт берген. Мына бизге динди таштап кетип атат. Жөнөкөй дин эмес туган. Ошуга ар бир мусулманга сиз жылмайып учурашканыңызга сооп аласыз. Маанайыңызды жарык кылып учурашканыңызга сооп аласыз. Ар бир мусулманга, атаңызга да, апаңызга да, любой эле мусулманга. Демек пайгамбарыбыз үммөтүн жылмайып жашаганга, кабагын бүркөбөй, бири-бирибизге ушундай жинибиз келтирип, чекчейип, же болбосо көздүн кыры менен карап, же болбосо мына сындап көз мененчи, нары карап кеткенде көз менен ишара кылып, ананы карасаң дегендей кылбай. Жок. Мынакей пайгамбарыбыз бизге таза жашоо алып келген туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге эң улуу адептерди алып келген. Эң улуу адептерди алып келген. Эң жогорку кулк мүнөздү алып келген пайгамбарыбыз. Ошонун бири мынакей маанайын жаркылуу учурашуу, экинде жакшы сүйлөө. Күн сайын сүйлөйт экенбиз баары. Каалайбызбы, каалабайбызбы, Алла Таалам тил берген экен. Үй бүлө менен да сүйлөшөбүз, көчөгө чыгып сүйлөшөбүз, адамдар менен сүйлөшөбүз, айвандар менен деле сүйлөшөбүз. Тоокторду чакырабыз, бойлорду айдайбыз дегендей. Жана башкарганда толтура. Биздин тилибиз кыймылдайт да сөзсүз. Ошондо жакшы сөз чыксын дейт. Тибул калам. Чырайлуу сөз чыксын, жакшы сөз чыксын дейт.